Ассаламу алейкум, ардактуу такси кызматы иштеген мекендештер жана такси кызматына иштейин деп жаткан мекендештер. Мен да силердин катарыңардагы такси кызматына иштейин деп аракет кылып, мындай айтканда, таксиге жаңы кирип аткандачы. Жанагы блогерлердин видеолорун көрүп, таксиде кандай болот экен, андай болот экен, мындай болот экен, эмне кылыш керек экен деген. Азыркыга чейин эле көрөм да, мисалы үчүнчү, там ар бир блогер чыгарган видеолорду көрүп, ким кандай эме жаңылык айтып атат, кимде кандай болуп атат деген маалыматтарды алыш үчүн. Анан уже көптөн бери эле угам, блогерлердин баардыгы эмес, конечно, но көбүнчөсү таксопарктарды мактаганда, же реклама кылганда, же болбосо там өзүнүн таксопарктарын мактаганда, же реклама кылганда бир ключевой сөздөр кошуп кетет да. Эгерде ушундай жакшы заказдарды алгыңар келсе, анда ушундай паркка кошулгула, там эгерде ушундай алыс жакка паркка заказ алгыңар келген болсо, анда ушундай паркка кошулгула депчи. Ошол блогерлерге айтып кетчү нерсе да, ошентип заманчивость менен элдерди өзүңөр паркка эме кылыштын жолу кичине туура эмесирээк болуп калат го дейм. Скорее всего, лично менин оюмда. Потому что ушул күнгө чейин келип мен деле эми бир эле паркта иштеп келем, но интерес аябай көп пайда болгондо, то что башка паркка көчүп туруп там иштеп көрсөң, может чындап эле там доход көбүрөөк болобу экен, же болбосо заказдын жандай жирныларын береби экен деген заманчивый предложенияларга кызыгып бурулуп кетейин деген немелер, фактылар болуп атат да. Но на самом деле таксиге иштейин деген мекендештер, ушул паркка кошулсаңар ушундай болот экен, ушул паркта ушундай болот экен деген чисто заманчивостька мындай эме кылбагыла, жана кайырмакка алынбагыла да. Себеп дегенде это бардыгы полный бред, полный ерунда, ал жок нерсе. Андай эч качан андай болбогон эмес экен, андай болбойт дагы экен. Жанагы мисалы үчүн барабан кечке айлана берет да. Анан кийин заказдар, элдер заказ алганда, заказдар ушу барабанга түшө берет, барабан уже чачыратып берет. И чачыраган заказдар это не означает то, что парктагы машиналар бар адам көп, же парктагы там бир преимуществолор бар паркка түшөт деген эмес. Парктардагы бардыгы айланат да, тоже по очередностичи. И ошол заказдар ошол жака түшө берет по очереди. Эч кандай эме жок экен. А то, что приоритеттер, мисалы үчүн жагы Яндекс водительдин приоритеттери кандай болот экен, высокий болсо заказ түшөт экен деген сөз, ал туура. Ал жактан уже Яндекс өзү эме кылып коюптур, типа на совесть ишсеңер өзүңөргө эле жакшы болот дегендей кылыпчы. Ошол үчүн кимде ким жаңыдан такси кеткан болсо, ошондой информацияга алынбаңыздар. Жана ошондой информацияны таркаткандар токтотуңуздар. Все, уже прекращайте харе на этом, просто делать для себя какой-то имидж. Вполне уже достаточно, да. Ошол үчүн по факту айткыла, по факту парктыңар эмнени кылып бере алат, по факту эмне кылып бере аласыңар, эмнени кандай кылып берсе кандай болот, кандай бир акциялар болот, там кандайдыр бир немелерге мындай условиялар бар, ошондолорду по факту кыла алган болсоңор, анда да, силер класс, силерге лайк. Эгерде аны кыла албаган болсоңор, незачем пустословие менен өзүңөр паркыңарга тартыш. Ошол үчүн достор, кимде ким жаңыдан таксиге кирткан болсо, ушул видеого көрүп калган болсоңор, менин советимди колдонуп койгула. От этого совета силер колдонсоңор мага эч кандай плюс эмес, просто өзүңөр үчүн кичинекей бир информацияны билип алган болосуңар. Баарыңарга ийгилик. Кимде ким жаңы иштейин деген болсо, эң главный рейтингди карагыла, эң главный приоритетти оңдогула. И просто работайте по правилам Яндекса, по правилам, которые вам выдали. Ошондо баардыгы жакшы болот экен. Главное в этой жизни, оказывается, не оказывается, так и было на самом деле, но так и надо делать, быть правильным.